Din dese adamdardын bardыгы кичине эле мындай бардыгын жакшылык каалаш керек, ана мындай деп өздөрү каалаган динди айта беришет. Андай эмес. Дин бул олуттуу маселе. Бар же жок, акырет дүнүйө, тозок бейиш, олуттуу маселелер. Кээ бир адамдарга дин жөнүндө дегенде жок, күнөө кылсаң деле Кудай Таалам кечирет, ширк кылсаң деле Кудай Таалам кечирет. Ал хата кылса, болобу сен хата кылсаң Кудай Таалам муну каалабайт дейт. Бардыгы Кудайдын дини бизге үйрөтчү болуп чыгып кетти. Карап отурасың, өзүңөн башканын бардыгы өзүңө динди үйрөтчү болуп чыгып кетет. Дин деген мындай, орозодо мынтип сүйлөбөш керек, молда деген мындай кылбаш керек, молда ушинте берсе болобу, молда деген пайгамбар болуп кеткенби, Кудайдан кийин өзү сезип алган, палан түкүн деп. Сага ким укук берди Кудайдын динин сүйлөгөнгө? Ошондо окуусун окудуңбу сен? Илимин алдыңбы ошонун сен? Же Кудайдын эгизисинби сен? Анткени албетте күнөө болот, ширк сөз. Анткени ал эгизинде сүйлөп атат. Анткени укук жок сеники. Же окуп билишиң керек, же ошо менен чогуу жашаган болушуң керек. Асан Үсөн жөнүндө каякта билет, эгизи болгон үчүн билет. Же анын китебин окуган үчүн, Маркетовдун китебин окуганда өмүр баан окуган үчүн билет. Сен кантип Кудай жөнүндө, Кудай андай, Кудай мындай, Кудайдын дини андай деп сүйлөп атасың. Китептин бир жеринде келет, Кудайдын дини жөнүндө илим албай туруп, билбей туруп сүйлөгөндөр тозокто кандай азапталаары. Башка нерсени сүйлө, футболду сүйлө, уйлардын паспорту жөнүндө сүйлө. Иттер эмнеге мындай бир тууганда 5-6 тууп койду, ошону окуп үйрөн. Мисалы үчүн, эгер сүйлөгүң келип атса, бемара сүйлөгүң келсе, аны сүйлөй бер каалашыңча. Бирок динге келгенде, жок, оку андан кийин сүйлө. Биз айтабыз, Кур'ани Карим китебибизди кармоо ар бир адамдын укугу бар кармаганга. Ар бир адамдын укугу бар. Пожалуйста, карма. Анткени бул бүтүндөй ааламга келген китеп, Кур'ан китеп дейбиз. Бирок шарты бар. Биринчиси мусулман бол, экинчиси тарат менен карма. Намаз окуп мечитке киргенге мечит эшиги ачык биздики. Бирөөдөн Нурмухаммад кары паспорту сураган жери жок. Чынбы? Бирок шарты бар. Мусулман бол, анан тарат менен бол. Жунуп болсоң жок кирбей деп айтабыз. Сени кирбөө үчүн эмес, болгон шарттарын сакта деп. Ушундай сөз да турганым. Ошол сыяктуу эле дин жөнүндө сүйлөсөң сүйлө, бирок илимин ал. Анан сүйлө, болбосо тым отур. Татарлардын бир сөзү бар. Уста бар жерде колуң тый, молда бар жерде оозуң тый деген сөзү бар. Бизде молда сүйлөбөй калды, сүйлөтпөй коюп калгандар бар, сүйлөп алат, анан кийин кыямат келет.